Өзгөчө кыш айларында турак үйлөрдү, коомдук жайларды жылытууда коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан өрт кырсыктарынын болуп кетүү коркунучу жогору. Мындан улам деги эле өрт кырсыктарынын алдын алуу чаралары жана өрт кырсыктарынын кесепеттери кандай болду өткөн жылы жыл жыйынтыгы алдыдагы ишмерчемдер. Бүгүн дал ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында актуалдуу маек берүүсүн көрүп баштадыңыздар. Берүүнү мен Бермет Манасов алып барам. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коноктору Нурматов Максатбек Базарбаевич, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Ошондой эле Сайданов Дастан Толубаевич, башкармалыктын өрт өчүрүү бөлүмүнүн улук офицери бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Алгач студиябызга кош келипсиздер. Эми алгачкы эле суроо менен сизге кайрылгым келип турат. Максатбек Базарбаевич, мынакей жаңырган жыл келди. Жылды жыйынтыктап, жаңы жылды тосуп алдык деги эле. Ушул өткөн жылдын жыйынтыгына сар эсеп салсаңыз, ушул өрт кырсыктары кандай болду? Катталышы, алдын алуу кандай болду? Облус жыл ичинде облус аймагында 648 өрт кырсыгы катталган. Bundan келтирилген чыгым 2 миллиард 432 миң 536 миллион 111 миң сом чыгым болгон. Былтыркы жылыга салыштырып кете турган болсок 412 өрт кырсыгы катталган эле. Ал эми чыгымы 86,2-ге көбөйгөн. Өрт кырсыгынын саны 36,4-кө көбөйгөн бул. Анан эми биздин өздүк курам тарабынан, башкармалык тарабынан байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турду. Ага карабастан өрт кырсыгы көбөйдү. Анан мекемелерде, бала бакчаларда, эл көп чогулган жерлерде өрт кырсыгынын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турду жыл ичинде. Жогоруда айтып өттүңүз, өткөн жылга салыштырмалуу узап бараткан жыл өрт кырсыктары көп катталды деп себептери эмне болду? Негизги себептери? Себептери бул жерде бөлүнгөн. Багы тамекитин чегүүдөгү этчасыздыктан бар, балдардын от менен ойноосунан, жанагы электр колдонуудагы бузулушунан, мештерден, турак үйлөрдөгү ушул себептерден келип чыкты. Негизги себептер. Чоң рахмат. Дастан Толубаевич, сизге кайрылгым келип турат. Мынакей өзгөчө мына кыш айларында турак жайларды жылытуу үчүн коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан бир топ кырсыктар келип чыгышы жогору болуп жатат. Мына кече жакында эле ушул Кадамжай районунда 6 адамдын өмүрүн кыйган учур менен коштолду да. Мында дагы ушул электр зымдарын туура эмес орноткондуктан келип чыкты деген маалыматтар бар. Деги эле бул боюнча сиз эмне дейт элеңиз? Электр зымдарын кантип талапка ылайык орнотуу керек? Саламатсыздарбы? Негизи кыш мезгилинде суук түшкөнүгө байланыштуу өрт кырсыктары турак үйлөрдө секторлорунда көп катталат да. Себеби катталган себеби бул мындай от жагуучу мештерди, печкаларды туура эмес орноткондуктан, анан mooрлорду тазалабагандыктан, анан электр тогу менен пайдалануучу печкаларды эмеге токко мындай нагрузка келтирип көп сайып койгондуктан, көп печкаларды орнотуп койгондуктан негизинен ошондой жерлерден көп чыгат да өрт кырсыгы. Ошол азыр сиз айтып кеткен Кадамжай районундагы, Алгай айылындагы катталган өрт кырсыгы боюнча ал дагы жаңы конуш болгондуктан электр чубагаларынын мисалы бир трансформатордон тартып келиш үчүн дагы мындай өз эрежелери менен тартыш керек да негизичи. Ошондой эрежелер сакталбагандыктан, анан үйүндө дагы бир печка эмес, 2 печканы биз барган учурда, биз кароо жүргүзгөн учурда 2 сайылып турганын байкаган. Ошондон улам мисалы токту 220-га уруксат бере турган болсо, мындай иштете турган болсо 220 эмедеги күчтөгү киловатт. Анан ошонун мисалы азыраак болсо, ошого мисалы 2 печкаларды орнотуп койгон болсоңуз, сайып, ошондон мисалы нагрузка келтирип, оору келтирип токторго, ошондон улам келип чыгат. Ошол Кадамжайдагы дагы өрт кырсыгы ошол электр печкасынан нагрузка болуп туруп, баягындай төшөктүн пактасы мындай өрт эме күйүп туруп, зындары эрип, нагрузка болгондуктанчы. Анан ошонун ысына
каза тапкан да. Мына айтып калдыңыз, ошол жарандар баягы эрежелерди сактагандыктан атайын адистерден жардам сурап кайрылса болобу. Деги эле ушул электр сымдарын орнотууда алар талапка атайын адистердин жардамысыз эле өздөрү деле орнотуп коюшкан учурлары болот да. Деги эле ушул маселени чечүү үчүн тийиштүү тармактарга кайрылса, барып кое берүү негизинен натыйжасы барбы? Негизинен башкармалыктын өздүк курамы күнүмдүк ишке келгенден кийин иштен сырткары ошол ар бир бөлүктөрдүн өзүнүн бөлүнгөн территориясы бар да, аймагы бар. Ошол боюнча турак үйлөргө өрттүн алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошол боюнча деле ошол тур эмес курулган курулмалар бар. Мисалы мал сарайынын жаныга тандырларды, очокканаларды куруп койгон болот. Ошондорду боюнча эскертет. Анан үйүндө ичинде мисалы уруксат берсе, ошолдо кирип, ошол от жагуучу мештерди туура эмес орноткону боюнча эскертет. Анан электр печкалардын колдонгону туура эмес колдонгону эскертет. Ошол боюнча бизде өздүк курамы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет да. Байма-бай эле жүргүзүлүп келет. Канча аралыкта жүргүзөсүздөр? Негизи бир күн күзөттө турган болсо, 3 күн эс ала турган болсо, ошол 3 күндүн өзүнчө бир план негизинде бөлүп берет. Ошол пландын ичинде мисалы күндө эле жүргүзүлүп келет да. Ошол негизинде мындай сайттарда, сиздер аркылуу, телевидениялар аркылуу, газета аркылуу ошол боюнча дагы эскертүү берип, ошол менен эскертилип турат. Анан сиз айтып кеткен мына мисалы турак үйлөрдө мисалы бир адис курбай эле деп атпайсызбы? Ошол боюнча турак үйлөрдө негизинен адис курбай эле өзү дагы эле улап кое берет. Өзү дагы эле зымдарды тартып кое берет, тур эмес тартып кое берет. Ошол боюнча биз мисалы үйдү миллионго салган болсок, ичидеги эмеректер да 1 миллион тура турган болсо, 3-4 миңди экономия кылабыз деп, ошондой чыгымдардан жабыркат тартабыз да. Негизинен ошо элдерге кайрылып кетет элем, ошондой орноткон учурда, электр печкаларын, электр зымдарын тарткан учурда ошо адистер аркылуу тарса депчи. Чоңурактап мынакей ошол кырсыктагы баягы зымдардын акырындык менен эриши, зымдардын заматта эле эрип калбайт, канча убакытта кантип билсе болот ошол зымдардын эрип баратканын, жарандар кантип билип байкаса болот? Ошол тарткан зымдары мисалы адис аркылуу тартсын деп атпаймынбы? Адистер айтып кетет да, ошол жерде эрежелер түшүндүрүп кетет. Мисалы бир зымды үйгө монтажлап, бир зыммен монтаждаган болсо, аны бир эле электр печкасын сайганга урушат да. Биздикилер мисалы кызым жаткан үйдө деп бир бөлмөсүгө электр печкасын саят, балдарым жаткан деп, өзүм жаткан, өзү отурган деп 2-ден 3-тен электр печкалар сайылып аткан үйлөр бар да мисалы. Ошондой негизи туура эмес. Анан негизинен зымдын эриши деп аткан мисалы анын дагы бир суроо болот да. Эскилиги жеткендиктен эриши мүмкүн. Анан азыр кыш мезгили болгондуктан, күн суук болгондуктан ар бир үйдө электр печкалары сайылган. Ошонун токтун азынан да зым күч келет дагы эрийт да. Өртөнөт. Максатбек Базарбаевич, айтсаңыз деги эле мындай айтып келебиз деп келебиз, түшүндүрүп элге жеткиргенге аракет кылабыз, бирок ошондой болсо деле ушул өрт кырсыктары байма-бай катталып келет. Деги эле ушунан кантип алдын алсак болот, кантип ушун көрсөткүчүн азайтсак болот, өрт кырсыктарынын санын азайтсак болот? Бул боюнча мына азыр кесиптешим айтып кетти. Жана биз өздүк курамды турак жай секторуна чыгарып аткан учурда аларга толук түрдө ошол түшүндүрмө берип кетебиз да. Барып жайынан көрүп, эгер кемчиликтер болсо, ошол үй ээлерине айтып өткүңүздөр депчи. Анан айтат ал жердечи. Анан биз өзүбүз эме кылабыз да, көп жерде мындай шалакылык кылабыз да. Ошол эле учурда үй ээлери үйүнөн чыгып кетип аткан учурда бардык электр приборлорун сууруп кетсе, бул мен ойлойт элем да, мындай аз катталат эле. Анан баягы отко этиясыздык мамиле кылуудан, эми баягы жашаган турак жайдын айланасы тар болгондуктан көпчүлүгү плансыз салып алышат да, турак жайлардынчы. Анан ошол жерде эми биздин өздүк курам тарабынан эскертилет. Ушундай бул жериңиз мындай кооптуу болуп калыптыр, жылдырып койсоңуз болот, алышыңыз керек, же болбосо талапка ылайык тартышыңыз керек депчи. Ошону туура кабыл алуу менен эле жасаса, мен ойлойм алдын алган болот элек депчи. Чоң рахмат. Дастан Толбаевич, айтсаңыз, мына жогоруда
өзгөчө мына кыш айларында электр мештерин орнотуу, көмүр менен жылытуучу. Көпчүлүк учурда тамдын башына чыгарып, үстүнкү шиферинен да чыгарбай коюшат. Морлорун деги эле кантип талапка ылайык туура орнотуш керек ошолорду? Негизинен ошол от жагуучу мештерди өзүнүн астыдагы темиринин эмелери, сниптикиси жараша размерлери болот. Анан ошол боюнча мисалы темир печкадан чыгарып потолокко чейин андан нары баягындай азбист турба менен чыгарып кетебиз да. Негизи өзү азбист турба бул таза сууну бир жерден экинчи жерге жеткирүү үчүн эле чыккан да. Ал от жагуучу мештерге чыккан эмес. Анын өзүнүн снимкке жараша, курулуштун снимкке жараша кирпичтен жасалат андай жерлеричи. Негизинен ошол азбист турбадан койгондон кийин баягындай ысык суук болуп, отту катуу жакканда баягындай жарылып, ошол жерден биздин негизги эле Баткен областында салынган үйлөр жыгачтан турат да. Ошол жыгачтан жалындар чыгып, ошол жерденчи байкабай ошол жерден өрт кырсыктар чыгат. Анан сиз айтып кеткен эле жаңа шипырдан чыгарбай мындай тамдын ичинде эле калып кетет да. Ошол боюнча да күчтүү ыстан ошол жерде да өрт чыгат да. Анан ошол азбист турбам түшүп кетпесин деп тешип туруп ортосунан эме эки торсунун ортосуна бир темир менен арматурадан өткөрүп туруп жайгаштырып койгон учурлар катталат. Ошондон ошол жерден отту катуу жаганда, мисалы сырт суук болгондо үй дагы ичи суук болот да. Үй тезирээк жылыш үчүн отту катуураак жагат. Ошондо жалын катуу болот дагы, ошондой жерлерден жалын чыгып өрттөнүшү мүмкүн. Чоң рахмат. Эми техникалык жаатка келсек, сиздерде ушул облустук башкармалыкта өрт өчүрүүчү техникалар жетиштүүбү? Ушул жагы кандай болуп жатат? Эми азыркы учурда мына бардыгыбызга эле белгилүү болгондой Кыргызстанга жаңы өрт өчүрүүчү автоунаалар келди. Бул КАМАЗ маркасында. Анан азыркы Баткен облусуна бизге 4 жаңы автоунаа келген. Жакынкы күндө күтүлүп атат. Дагы техникаларыбыз жаңыланат деген үмүттөбүз. Азыркы учурда өрт коопсуздугуна чыгуучу техникалардын саны 25, бирок бул биз үчүн аз. Жакын күндө техникалык базабыз дагы толукталат деген үмүттө турабыз. Мына өзгөчө кыш айларында эми ошол өрт чыккан аймакка ыкчам жетүү үчүн суу керектелет. Анан бат жетиш керек. Негиз канча убакытта жетиш керек? Бул жаатта кандай жетишкен, кандай көйгөйлөр бар, аны кантип чечсе болот? Ушул тууралуу да айтып өтсөңүздөр. Ооба, бул негизинен мына жарандарыбыздан ошол өрт кырсыгы катталган учурда бизге мындай байланыш кечирээк беришет да. Анан барсаң силерге кандай чалат элек деген учурлар болот. Ошол 101, 112 кыска номерине чалса биздин дарекке өчөт. Анан даректи толук айтыш керек. Себеби биздин ошол жерде кызматкерлер жанагы аймакты толук билет. Анан кайсы жол менен тез баруу жагын дагы карайт. Анан мынау эми азыр бардыгыбызга эле эме болгондой жолдо авто тыгын пайда болот. Биз айдоочуларга да эскертип кетет элек. Эгер кокусунан биздин машина өрт кырсыгына да мына жолго кетип аткан учурда сөзсүз түрдө бошотконго жол бергенге өтүнүшсө дейм. Анан биздин өзү 1 мүнөттө 1,5 километр аралыкты басып өтөт. Бул өзү биздин талап боюнча. Анан тез барганга ар дайым даярдыкта турабыз да. Айрымчыларда айтып калышат, өрткө өчүрүү кызматы бизге тез келген жок, кеч келип калды дегенде дагы эл арасында пикирлер айтып. Биз байланыш бөлүмүнө түшөр менен 2 мүнөттүн ичинде сөзсүз түрдө чыгып кетебиз. Эми ал багы күткөн учурда жарандарыбызга убакыт тез өткөндүктөн узап кеткенсиз. Бирок мындай эсептеп биз да карап турабыз, анализ кылып, канча мүнөттө жеткен, канча мүнөттө курчоого алынган, канча мүнөттө толугу менен өчүрүлгөн. Бул ошол мыйзамга ылайык эле убакытта. Суу маселеси кандай болот кыш айларында өзгөчө? Негизинен эң өрт өчүрүүдө биздин каражатыбыз, өрт өчүрүүчү каражатыбыз негизинен бул суу болуп эсептелинет. Анан аймактарда айыл өкмөттөргө буга чейинки жылдын ичинде маалымат берилет. Өздүк курам тарабынан суу көлмөлөрүн текшерилип турат. Ар дайым ошол суу туруучу аймактар. Айдоочу өрт кырсыгы катталган учурдан тартып эле кайсыл жерден суу алганга мүмкүнчүлүк бар, ошол жагын издеп алып
чечилет маселе. Айтсаңыздар эми мына өткөн жылдыгы статистикага дагы кайрылсак, бир топ мындай көбүрөөк катталыптыр. Деги эле көбүнчө себептери эмнеден болду? Балким электр сымдарынанбы же баягы балдарын баягы өрт эрежелерин сактабай, коопсуздук эрежелерин сактабагандыктанбы же мештерденби? Көбүнчөсү эмнеден болуп жатат? Негизи былтыркы жылга салыштырмалуу көп болгонунун себеби былтыры быйылкы 648 өрт кырсык катталган болсо, жалпысына Баткен областында. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бардыгы эле маалым бул. Кечеги сентябрь айында Чыр-Чатак катталган, билесиздер, чегара эми чегара жерде чегара эле эмес, бул Баткен шаарында эле катталды. Ошонун 648 өрттүн арасынан 462 өрт кырсыгы ошол күн Баткен районунда, Баткен шаарында, Лейлек районунда катталган да, ошол күнү. Ошонун себебинен бизде өрттүн саны өсүп турат да, көп болуп турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу. Анан негизинен өрттүн келип чыгуу себеби ошол балдарды кароосуз калтыргандыктан, ширеңке менен ойноо, от менен ойноосудан, көзөмөлдөбөгөндүктөн, анан электр печкаларын кароосуз калтыргандыктан, ошонун от жагуучу мештер туура эмес орноткондуктан, моорлор тазалабагандыктан, моорлорду да туура эмес орноткондуктан өрттүн саны Көбүн эсе азыр үйлөргө барсаң кышында жөнөкөй эле килемдин үстүнө коюп коюшкан. Анын кандай талаптарды коюп туруп коюш керек ошол электр печкаларын койгондо, электр мештер? Өзү негизинен жанагы мештердин эмесинде өзүнүн тиешелүү 50-70 размердеги тинике туруш керек да. Ошонун үстүнө коюлуш керек. Анан ону биз эске албайбыз. Анан колдо жасалган нерсени электр плиталарын колдонууга өз негизи тыюу салынат да. Себеп ол талапка ылайык чыккан эмес. Анан азыр бизде мына чет өлкөдөн келип атпайбы масляный электр плиталарчы, ошону колдонсо дейм да. Себеп ол өзүнүн температурасына жеткенде өз алдынча өчөт, кайра жанат да. Бул колдо жасалган, ондой эмеси жок. Көп убакыт турганга анан электр сымдары туруштук бербей калат. Чоң рахмат, мынакей ошол жакынкы 3-4 жыл аралыгында эле ошол көбүн эсе коомдук жайларда, базарларда, облус аймагындагы шаарлык базарларда дагы өрт кырсыгы катталды. Деги эле ушул биздин базарлар, коомдук жайлар талапка жооп береби? Өрт кырсыктардын алдын алуу талаптарына жооп береби? Маселен, Баткендин базары. Жок, негизи Баткен базары талапка жооп берет деп мен алысмын. Негизи өрт коопсуздугу боюнча. Себеби жолдордун тарлыгы, кирүү чыгуу дарбазалардын тардыгы, анан ошол жерде көргөзүлгөн өрткө колдонуучу суу сактагычтар бар да. Ошолор туура эмес жерде орнотуп калганы, мисалы азыр деле барсаң суусу аз болгон боюнча карап келгенде өрт коопсуздугу боюнча талаптарга жооп бербей калат да. Эми айтсаңыздар, ошол жыл башында алдыдагы ишмерчемдер тууралуу да токтолуп өтсөңүздөр, кандай ишмерчемдер жасап жатасыздар, максаттап жатасыздар? Азыркы учурда башкармалыктын өзүнүн жылдык ишмерчеми бар. Ошол боюнча былтыркыга салыштырмалуу өзгөртүүлөрдү киргизип, пландап жатабыз. Уже план чыккан. Ошол боюнча Кудай кааласа жакынкы күндөн уже иш баштайбыз. Мына билесиздер, биз күчөтүлгөн тартипте иш алып бардык. Өздүк курам жаңы жыл мынау балатлар тигилген жерлерде нөмөттө турушту. Атайын башкармалыктын буйругу чыккан бул боюнча. Анан мынау мектептерде, бала бакчаларда атайын ачык эшиктерин өткөрдүк. Себеп ошол жаш балдардан өрт кырсыгы улам келип чыккандыктан пландалып атат азыр иштөөгөчү. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Көрсөтүүнүн соңунда сиздер ошол өрт кырсыктарын алдын алуу боюнча жарандарга кандай сунуш айтат элеңиздер, кандай кайрылуу айтат элеңиздер, ошолорду айтып алсаңыздар. Эми биз жарандарыбызга айтат элек, ушул эгер жумушка кетип бараткан учурда үй келгенге чейин жылып турсун дебей, кеткен учурда баардык электр приборлорун сууруп кетсеңиздер, анан жана кесиптешим да айтып кетти, атайын адистер өзү негизи монтаждап бериш керек да. Ошол талапка болбой калат дагы, анан келип чыгууда да. Анан эгер өрт кырсыгы каттала турган болсо 101, 112
телефон аркылуу кабарды туура так берсеңиздер деп айтат элем. Себеп ол жерде дагы туура эмес маалыматтар бар. Бул номер ар дайым бекер, чалуу акысыз. Анан эгер биздин кызматтан кандайдыр бир нускама алыш үчүн керек болсо, биз ар дайым ошол айылга же болбосо ошол эле көчөгө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берүүгө даярбыз. Дастан мырза. Элдерге кайрылып кетерим, бул эрте мына күн суук болгондуктан мына от жаккан мештерди туура орнотсо экен, mooрлоруну тез тазалап турса, анан ошол негизинен азыр бизде эле эмес, башка областтарда эле катталып атат, мындай жаш балдарынан от менен ойносунчу, ошол жаш балдар от менен ойносуга жол бербесе, анан кароосуз калтырбаса деп кетем. Чоң рахмат, сіздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп студияга келип бергениңиздер үчүн. Рахмат. Кадырман телегөрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн өрт кырсыктарын алдын алуу дал ушул теманын тегерегинде кеп кылдык. Берүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.